Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ва салату ва салам аля сайидил мурсалин. Ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Жараткан Аллах субхана ва таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн сиздер менен мына ошол адеп сабагыбыздан адам илим алып аткан адамдын ошол илим алуудагы адептери жөнүндө бир аз сөз кылмакчыбыз. Демек, илимди Алла үчүн талап кылуу бул өзүнчө эле бир ибадат деп эсептелинет. Мына ошол илимде көптөгөн нерселерди окуйбуз, зикир кылабыз. Мына ошолордун баардыгына, китептерди окуп убакыт өткөрөбүз. Баардыгына ошол таспихтин сообу бериле берет экен. Ал эми билбеген адамга үйрөткөн бул кадимкидей эле садака болуп эсептелинет. Мына ошол илим алуу менен адам баласы адал менен арамды, акыйкат менен акыйкатсыздыкты түшүнүп отуруп, Алла Тааланын Курандагы аяттарына амал кылып, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө амал кылып, мына ошентип отуруп, өзүнө дайыма жакшы амалдарды аткарып, башкаларга да үйрөтүп, өзү да билимин жогорулатып, ошол колдон келишинче акыреттин ишин аткарып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өз сөзүндө айткандай: «Иннал улама варасатул анбия». Чындыгында алымдар пайгамбарлардын мураскору дейт. Ал эми пайгамбарлар эч бир байлык, бийлик, алтын, күмүш таштабаптыр да. Иннама варрасул илм дейт. Пайгамбарлардан илим гана калды. Мен ахаза бихаззин вафир. Ким мына ошол пайгамбарлар таштаган илимди алган болсо, ал бир чоң ийгиликке жетти деп айтылат экен. Мына ошондон Аллах субханаху ва таала Кур'ан Каримде Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ярфа'иллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат. Бак алымдардын кадыр баркын көтөрүп, чындыгында силердин араңардагы илимдүүлөрдүн даражасы Алланын алдында бийик деген Алла Тааланын аяты бар. Мына ошондуктан дайыма биз колдон келишинче илим алганга аракет кылып, башкаларга дагы үйрөткөнгө эмне кылышыбыз керек экен? Аракет кылышыбыз керек. Болгону ошол илимди колдон келишинче ихлас, чын көңүл менен гана эмне кылыш керек? Алыш керек. Мына ошол илимдин фазилети боюнча пайгамбарыбыз айтат, Аби Умама радиаллаху анху риwayat кылган хадисте, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эки адамдын абалын жанында баяндап отуруп, бир адам илимдүү, экинчи адам жалаң гана ибадаттуу дейт да. Ошол илимдүүдүн ибадатка кылгандан Алланын алдында артыкчылыгы менин башка адамдар менен артыкчылыгым бар сыяктуу дейт. Пайгамбарлык артыкчылыгым сыяктуу дейт. Чындыгында Алла Тааланын периштелери, асмандагы, жердеги бардык жаныбарлар, керек болсо жер астындагы кумурскалар, океандагы киттер дагы ошол адамдарга жакшылыкты, илимди үйрөтүп аткандарга истигфар айтат дейт да. Өтө бир бул пайгамбарыбыздын сөзүнөн ала турган натыйжа. Демек, дайыма адам баласы өз жашоосунда илимге, билимге эмне кылыш керек экен? Дайыма умтулуп жашаганга аракет кылыш керек. Пайгамбарыбыз айтат: "Мен салака тарикан ялтамусу фихи илман салакаллаху бихи тарикан илал жанна" дейт. Кайсы бир адам Аллах субхана ва таала жолунда, Алланын разычылыгы үчүн ошо илим жолуна түшсө, ал адамдын бейишке бара турган жолу дагы жеңил болот дейт. Ошо бейишке алып барып коет Алла Таала дейт. Ва иннал малаиката ла тадау ажнихатаха. Периштелер өздөрүнүн канаттарын төшөйт экен илим талап кылган адамга. Мына ошол илим талап кылган адам алым болгон болсо, ага асмандагы, жердегилердин баары ага истигфар айтат дейт. Мына ошондуктан бул жааттан дагы бакы илим алуунун фазилети чоң. Бирок илимди алганда бир гана Алла Тааланын разычылыгы үчүн, бейиштик амалдарды аткаруу үчүн, бардык жаман нерседен сактануу үчүн илим алыш керек болот. Мына ошол бакы ыхластуулукту, бакы чынчылдыкты эч качан эмне бакы жүрөктөн кетирбеш керек. Мына ошол илим алуунун дагы өзүнүн адептери, эң алгачкы адептеринен мына ошол азыркы эле айткан сөзүбүз, эң алгачкы адеби бул Алла Таала үчүн илим алуу, ыхлас менен. Башка бирөө үчүн эмес, бирөөгө көрүнүү үчүн, бирөөгө мактануу үчүн,
ал үчүн же бир дүйнөгө жетиш үчүн эмес, бул Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн. Алла Таала Куранда айтат: "Ва ма умиру илля лиябудуллаха мухлисина лахуддин" дейт. Чыныгы момун мусулмандар буйрулду бардык амалдарын эмне кылганга? Ыхлас менен кылганга. Илим алсак, ыхлас менен илим алалы. Ибадат кылсак, ыхлас менен ибадат кылалы. Чын көңүл менен, чын ниет менен кайрымдуулук иш аткарган болсок, ага дагы ыхластуулук керек. Алланын алдында кабыл болуусу үчүн. Мына ошондуктан баягы илимди Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн алуу, шариятты тирилтүү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн бекем кармап, аны жайылтуу, бардык жамандыктарга каршы туруу. Мына ушундай бир жакшы максаттар болуш керек да. Пайгамбарыбыз айтат: "Иннамал амалу бинният". Бардык амалдар ниетке жараша дейт. Ниет туурабы, алган илимиң да берекелүү болот, пайдалуу болот. Ниет туура эмеспи, демек анын артынан дагы өзүнүн кесепеттери болуп калат. Мына ошол кесепеттерден бул жерде пайгамбарыбыздын хадисинде келет: кыяматта бардык адам эсеп китеп берет. Мына ошолордун ичинде бир киши алынып келинет дейт Алланын алдында эсеп китеп бергенде. Ал бул дүйнөдө илим окуду, Куран окуду. Чындыгында Аллах субханаху ва таалага мүмкүнчүлүк берди ошондой илим алганга. Анан Алланын алдына келгенде Алла Таала билип турса дагы суралат экен: "Сага Алла Таала Куран берди, илим берди. Бул амал илимди кандай амал кылдың?" Десе, ал киши айтат экен: "О Алла Таала, мен бул илимди үйрөндүм. Сенин ыраазычылыгың үчүн илимди алдым. Колдон келишинче" дейт экен. Бирок ушул жерде ушундай жооп күтүлөт экен, бул адамга жооп берилет экен: "Балки сен калп айтпагын" дейт экен. "Сен калпычысың. Сен бул дүйнөдө илимди баланча илимдүү экен, баланча кары экен, хафыз экен деген максатта алгансың" дейт экен. Башка мисалы эсеп китептер да мына ошо сыяктуу болот. Мындайча айтканда, илимди Алланын ыраазычылыгы үчүн алыш керек. Кийин бул адамды сен жалгандан илим алгандыгы үчүн, мактануу үчүн алгандыгы үчүн, Куранды дагы ошол адамдар мактасын деп жаттагандыгы үчүн ал буйрулуп тозокко ыргытылат дейт да. Демек, бардык нерседе биз ниетибизди тууралап алышыбыз керек. Кандай амал болбосун. Ошондон илимде дагы ниет эмне болуш керек экен? Туура болуш керек. Мына бул жерде пайгамбарыбыз айтат: "Мен талабал илма", ким илимди талап кылса, ли юбахия биха ал улама, башка алымдардын алдында мактануу үчүн, ли юмария бихи ас-суфаха, акылсыздар башка адамдар менен талашуу үчүн, ау ясрафа бихи вужухан нас, же адамдарды өзүнө каратуу үчүн, мени көрүп койсундар, мен кандай ушундаймын деген максатта илим алган болсо, фалиятабава маккадаху минаннар, ал өзүнүн ордун тозоктон дайындай берсин дейт да, даярдай берсин дейт. Демек, бул жерде дагы адамдын ниети өтө маанилүү. Бул эң алгачкы адеби болду. Демек, ыхластуулук, чын көңүлдүк, туура ниеттик. Мына ошондо Алла Таала ал илимдин артынан береке берет. Анын дагы илимин башкаларга пайдалуу, жугумдуу кылат. Экинчи адеби, карасаңыздар, бардык эле бул жакшы илим болгондуктан ал биринчи жан дүйнөгө, акыл пикирге басым жасалат да. Эми экинчи адеби айтат: тахаратун нафс. Адамдын нафсы, жан дүйнөсү таза болсун. Эмнеден таза болсун? Бардык жаман сыпаттардан таза болсун дейт бул жерде. Себеби илим алуу бул жүрөктүн ибадаты да. Бул жан дүйнө. Мына ошондуктан биз баягы жан дүйнөнү эмне кылышыбыз керек экен? Тазалап алышыбыз керек экен. Жан дүйнө таза болмоюнча болбойт. Мисалы, жүрөктү ар кандай текеберликтен, ичи тарлыктан, жаман көрүүдөн, өч алуудан, башка бирөөнү кемсинтүүдөн, өзүнө өзү мокуму кануудан, мына ошого окшогон нерселерден, ушул нерселердин баардыгын бизде шариатта жаман сыпаттар деп, адамды жок кылуучу сыпаттар деп билинет да. Мына ошол нерселерден өздөрүн эмне кылыш керек экен? Тазалаш керек экен. Мына намаз окусак деле тышкы келбетибизди тазалап атпайбызбы? Кийимибиз таза болуш керек, денебиз таза болуш керек, намаз окуй турган жерибиз таза болуш керек деген сыяктуу. Бул илим адамдын жан дүйнөсүнө, жүрөгүнө байланыштуу болгондуктан
Мына ошол илим дагы адамдын жүрөгүнө, жан дүйнөсүнө отурат. Ошол илимди кабыл ала турган жүрөк таза болсо, жан дүйнө таза болсо, анан ал жери баардык жаман нерсеге толгон болсо, илим ал жерге кантип кирет? Мына ошондон кирсе дагы пайдасы болбойт дегендей сөз. Мына ошондон дайыма адам жан дүйнөсүн эмне кылыш керек экен? Тазалаш керек экен. Үчүнчү адептеринен алымдарыбыз айтат, чыныгы илим талап кылган адам дүйнө иши менен алектенгени азыраак болсун дейт да. Дүйнөгө берилген адам илим ала албайт. Ошондон илимге өзүн арнап, дүйнөгө болгон бакы азайтыш керек, алектенгенин, башка нерселерин. Балки илим алгандан кийин, андан кийин соодасын же башкасын кыла берет. Бирок так илим алып атканда, мына ушул илим багы жугумдуу, пайдалуу, берекелүү болуш үчүн биз ошондой кылышыбыз керек экен. Бул жерде ошо имам Ахмад ибн Хамбалдын окуясы айтылат да. Ахмад ибн Хамбал ошо илим жолунда 40 жашка чыкканга чейин үйлөнгөн эмес дейт да. Болгону ошол илимди казып, илимди окуп, хадис илимин, фык илимин, акыйда илимин ошол жакта өмүрүн арнаган дейт да. Толук алгандан кийин, колдон келишинче, андан кийин багы эмне кылган? Үйлөнгөн экен. Бак Абу Бакр Амбар деген кишиге бир үйлөнсүн деп бир келинди эми ушуна үйлөнөсүң го деп алып келгенде, бир чөйрөнү сатып беришкенде, ошону бир караганда эле бир пикири шашырап кеткен экен да. Кой андан күнө биринчи илимди алып алайын деп туруп, мен муктаждыгым жок деп илимге багыт алган дейт да. Мына ошого окшош бул дүйнөнүн нерселеринен эмне кылыш керек экен? Азайтыш керек экен. Ошондо гана илим эмне болот? Жугумдуу болот. Илимдин кээ бирини алуу үчүн дагы өзүңдү толук арнабасаң, илим ала албайсың да. Ошондон илимди өзүндө адам чын ыхлас менен толук арнаш керек. Анын акылы, ою, пикири, жан дүйнөсү, жүрөгү мына ошол нерсе менен согуш керек. Мына ошондо гана биз бир жакшы бир жетишкендикке жете алабыз. Андан кийин ошо илимдин адептеринен, илимдин жугумдуу болуусунан себептеринин бири, илим алып аткан адам дайыма өзүнүн устазын, агайын, эжейин сыйлаш керек. Мына ошондо илим жугумдуу болот. Эч качан аларга орой айтпаш керек, алар менен талашпаш керек, алар менен урушпаш керек. Аларды дайыма эмне кылып туруш керек дейт? Сыйлап туруш керек. Дайыма урматтап, сыйлап турганда, мына ошондо гана алардын багы көңүлү, назары ошол өзүнүн шакирттерине, окуучуларына түшкөн болсо, мына ошондо дагы илим жугумдуу болот. Бул ошо биз шариятыбызда айтылган нерсе бул. Кандай илим болбосун, сөзсүз түрдө устазды эмне кылыш керек? Урматташ керек, сыйлаш керек. Агайыбызды, эжейлерибизди урматтап, сыйлашыбыз керек. Бул жерде айтылат экен, чындыгында мугалимди жакшы урматтап сыйлабасаң, ал билгенин толук бербей коюшу мүмкүн дейт да. Ошол эле учурда врачты да урматтап сыйлабасаң, билгенин толук айтпай коюшу мүмкүн. Анан бул жерде айтат, бакы ыр катары айтылган экен, мугалим дагы, врач, докторлор дагы, эгер алардыга жакшы мамиле кылбасаң, билгендерин толук айтпай коет. Анан сабыр кылып жүрө бер дейт. Ооруңа дагы, жана илимсиздигиңе дагы дейт да. Мына ошондон баягы урматтаган сайын мугалим дагы ачылат экен да. Ошондо илим дагы жугумдуу болот. Бул жерде Умар ибн Хаттабтын жакшы бир сөзү бар экен. Илим алгыла. Бирок илим алуу жолунда силер баягы урмат, сыйды дагы сабырдуу, туруктуу болгонду дагы үйрөнгүлө. Кимден илим алып жаткан болсоңор, ага кичи пейил болуп, аны урматтап сыйлагыла. Мына ошондо силер кийин башка бирөөлөргө үйрөтүп атсаңар, силер дагы мына ошондой сыйга татыктуу болосуңар, жана өзүң көтөргөн текебер алымдардан, окумуштуулардан болбогула дейт. Бул дагы жакшы бир насаат болуп эсептелинет экен. Мына ошондон дайыма ушул насааттарга колдон келишинче эмне кылыш керек? Бакы көңүл болуп жүрүш керек. Андан кийин бул жерде бизде баягы илим алып аткан жолунда илим алып аткан баягы окуучулар бардык илимдерден алганга аракет кылсын дейт да. Бирок бир учурда бардык илимге эмес, ошолорду бардык илимди өзүнүн тартиби менен эмне кылыш керек? Алганга аракет кылыш керек. Мына бул жерде имам Газали айтат, илим талап кылган адам
бардык илимге биротоло кирип кетпесин дейт, бардык илимге дейт. Балки ошол илимдерди тартиби менен окусун дагы, кимиси маанилүү зарыл болсо ошондон баштасын деген экен да. Себеби бир окуганда бардык илимди окуй албайт. Балки кээ бир илимдер ошол кээ бир илимге байланыштуу болот. Аны окумайынча экинчисин түшүнбөйсүң, экинчисин окумайынча үчүнчүсүн түшүнбөй каласың. Ошондон вакытты дагы үнөмдөп ошол тартиби менен окугандагы бул илимдин адептеринен дейт. Андан кийин ошол илим жолунда бакы аалымдарга жолугуп, алардын батасын алып, алардан илим алганга аракет кылыш керек. Балки бир устазды окуп аткан болсок, башка устаздарды дагы мүмкүн болсо зиярат кылып, аларга барып, бата алып, дуа алып, сабак алып, мына ушундай пайдаланганды кылсак жакшы болот. Чындыгында бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларынан, андан кийин табииндердин жашоосунда мындай илим алгандар өтө көп болгон. Мисалы Ирактан Мадина, Маккага, андан кийин мисалы Мисирден ошол жака өтө эле багы имам Бухаринин мисалы жашоосу бул жаатта өтө белгилүү. Көптөгөн алымдардын, имам Абу Ханифанын, бул жерде Абу Айюб Ансаринин, Саид ибн Жубайрдин ушуга окшогон багы окуялары толтура да. Илим алганда алар ушундай бир сапарлар үчүн илим алган. Бир хадисти угуу үчүн ошол Мадинадан Дамашкка барган учурлар болгон. Бир хадисти такташ үчүн ошо Абу Айюб Ансари ошол Мадинадан туруп Мисирге барган учурлары, буга окшогон учурлар өтө көп. Ошондон ошол өзүнүн доорунун баягы алымдарынан колдон келишинче пайдаланганга аракет кылыш керек. Андан кийин мына илим баягы жугумдуу болуш үчүн, дайыма ошол адамдын тамагы адал болуш керек экен да. Адамдын тамагы адал болуш керек экен. Мына ошондо гана жугумдуу болот. Алкымдан таза тамак, таза неме өткөн болсо, бул дагы өтө ошол илимдин пайдалуу, берекелүү, жугумдуу болушуна өтө сонун өбөлгөлөрдү, шарттарды түзөт. Мына бул жерде бизде Имам Харамейн деген белгилүү чоң алым бар. Мына ушул адам илимге кандай жетти десе, анын атасы дайыма адалдан тамак жеген экен. Анан атасы акча тапчу экен. Баягы китептерди көчүрүп жазып, бирөөлөргө китептерди көчүрүп жазып берип, ошондон баягы акча тапчу экен. Ошентип акча табып үйлөнүп, өзү дагы адал, аялына адал тамак жедирип отуруп, мына ошол Имам Харамейн төрөлгөн экен да. Имам Харамейн апасынан башка эч кимге эмизген эмес экен. Бир жолу эмизип койгондо, башка бирөө эмизип койгондуктан, ал ким экенин билбегендиктен, арам тамак баламдын ичине кирип кетпесин деп ошол бир-эки урттап койгону дагы базасына кичине болсо да кустуруп салган дейт да. Ошондон баягы бул Имам Харамейнде ушундай бир ошол окуя калып калган. Мындайча айтканда, негизги бул окуядан болгон жыйынтык ошол адал тамактын таасири. Адал тамактын дуага болгон, ибадатка болгон, илимге болгон таасири өтө берекелүү жана түз болот. Мына ошондон ушул жааттан дагы биз эмне кылышыбыз керек? Колдон келишинче аракет кылышыбыз керек. Дайыма адал менен жашап, арамдан алыс болгонго алыс болуш керек. Андан кийин ошол илим окуп аткан адамга колдон келишинче баягы курсакты өтө эле тойгозуп алгандагы болбойт экен да. Ошондон өтө сактаныш керек экен. Себеби тамакты жеңил жеген жакшы экен да. Бул жерде ошол жакта Мухаммад ибн Васидин айткан сөзү бар экен. Мен колла таамуху фахима фафхама дейт. Ошол илим алып аткан жолдо ким тамакты азыраак жесе, өтө тоюп албаса, азыраак жесе, ал өзү да түшүнөт сабакты, башкага да түшүндүрө алат. Васафа варакка, анын жан дүйнөсү дагы таза болот. Бардык жакка жетишет дейт да. Ва инна касрату таам ла тасқулу сахибак. Тамакты көп жеп алганда ашыкча адамдын денеси оор болот дейт. Оор болот дейт. Баягы Имам Шафииден дагы ошондой айтылган сөз бар экен. Ким көп тамак жеп алса, ал көп суу ичет. Ким көп суу ичкен болсо, ал көп ыксырап уйкусу келет. Ал эми көп уктаган адам ал илимден кур калат деген экен да. Мына ушундай сөздөрдү айткан. Ошондон кээ бир сөздөрүндө адамдын ашказаны азыраак болгон учурда илим алып атканда анын зехни жакшы иштейт деп да айтылат экен. Зехен илимге ачылат экен, акыл илимге ачыла турган учурлар болот экен. Бул жерде Бишрил Хафи деген алым, аулия, таква адам өткөн. Ошол айтат: "Иннал жуа юсфи аль-фуат." Ачкалык, көп тойбостук адамдын жүрөгүн, жан дүйнөсүн тазалайт дейт.
Ва юрисул илма ад-дақиқ. Терең илимди алганга мүмкүнчүлүк түзөт дейт. Мына ошондон багы бизде шариятта бар го, пайгамбарыбыз айтат, эгер сен болбоду дегенде ашказанды 3-кө бөл дейт да, тамакка, суусундукка, абага. Биз ушундай бир коомбуз дейт пайгамбарыбыз. Ач калганча жебейбиз, жесек дагы тоюп албайбыз дейт. Имам Шафии 16-20 жылдан бери илим алып атам, бир жолу дагы тоя жеген жокмун деген айтылган жакшы бир сөздөрү бар экен. Андан кийинкиси ихтияр шейх дейт. Устазды да тандаш керек экен да. Мына ошо илим алып аткан жолдо устазды туура китептен, туура программа менен, туура манхаж менен, туура акыйда менен сабак берген шейхтерди тандаш керек. Анткени шейх бул илим алуудагы эң негизгилердин бири, бул устаз да, мындайча айтканда агай. Ал адамдын, шакиртинин акылын, жүрөгүн, илимге болгон сүйүүсүн ачып берип күчөтө турган, багыт берген мына ошол устаз болот. Мына ошондон дайыма устазды дагы колдон келишинче тандаш керек. Ошол эле учурда тандаган устазын дайыма урматтап сыйлаш керек. Дайыма мына ошондо гана анын батасы алынат, дуасы алынат. Мына ошондон дайыма баягы Ахмад ибн Хамбал өзүнүн баласына айтчу экен да. О балам дейт, билесиңби дейт, Имам Шафии бул дүйнөгүнүн шам чырагы сыяктуу эле. Адамдарга жарык берген, багыт берген, караңгылыктан куткарган. Кал афияти линнас, ал эми адамдарга шифа сыяктуу эле дейт. Халли хазайни мин халафин, кана биз эми ушундай кылсак дегендейчи, бардыгыбыз ошондой болула деген мааниде. Демек, баягы ошол шейхтен алган, устазынан алган нерсени бекемдеп, өзү дагы мына ошол жолдо туура жүргөнгө эмне кылыш керек экен? Аракет кылыш керек. Эч качан ошол адептеринин бири устаз менен эч качан талашпаш керек. Аларга катуу айтпаш керек. Алар менен билем деп эле бир нерселерди айта бербеш керек экен да, дайыма эмне кылыш керек экен? Адепти сакташ керек экен. Бул адепти сактоо илим алуу жолунда өтө маанилүү деп эсептелинет. Устазга кызмат кылуу, анын бардык колдон келишинче кызматын кылып, анын сабагынан калбастан, анын сабактарын жакшы түшүнүп, дайыма аткарганга аракет кылыш керек. Ошондон дайыма пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне дейт? Мен тыям силерге кыйыл кол, айтты, айтылды деген нерседен алыс болгула, сүйлөй бербегиле, анын чындыгы да жок болушу мүмкүн. Ва касратус суал, жана көп суроо бербегиле, ва идаатул мал, акчаңарды жөндөн эле текке кетирбегиле деген пайгамбарыбыздын несі бар экен. Ошондо баягы бир пайдалуу, маанилүү сабак болуп атканда болбогон нерсе менен суроолорду берип, устаздын дагы көңүлүн башка нерсеге буруунун кажети жок экен да. Бардыгын өз ордунда кылган эмне өтө жакшы болот экен. Дайыма дагы адептеринен кеде устаздын алдына барганда же үйүнө барганда уруксаты менен гана дайыма алдына кириш керек экен да. Андан кийин баягы илимди талап кылууда сөзсүз түрдө ижтихат керек экен. Ижтихат дегенде бул аракет. Аракет болбосо береке да болбойт. Ошондон колдон келишинче баягы бир макал бар. Ман талабал ула сахара лаяли дейт да. Ким бир мындай жогорку даражаны илимде каалаган болсо, же илимге жетем деген болсо, Алла үчүн демек ал түндөрдү уйкусуз өткөрөт дейт да. Мындайча айтканда, биз колдон келишинче эмне кылышыбыз керек экен? Күндү да түндү да пайдаланып калалы. Мисалы Ибн Касир ошол имам Бухаринин илим алган жолунда бир түндө оюна бир нерсе келип калса, туруп жазып, пайдалуу нерсе окуса, кайра уктайт эле, кайра туруп, кайра ушинте берип, бир түндө 20 жолу окунат эле дейт да. Бир эле түндө. Алымдар мына ошого окшогон аябай баягы түндү дагы пайдалуу өткөргөнгө аракет кылышкан экен. Бул жерде Абдуррахман ибн Касим аль-Масри айтат, бул ошо имам Маликтин, имам Лайстин шакирттеринен да. Бир нерсе билгим кеп калса, ошо эрте менен түндө же күрүң бараңда барсам дейт, Малик ойго болот эле дейт да. Ошондой бир маселелерди сурап кайтчумун дейт да. Бирок ошол учурларда аябай баягы ачылып чачылган учуру болот. Анан эрте менен бамдатка чейин барганды үйрөнүп алдым дейт да. Аябай ошол учурларда жакшы айтып, жакшы түшүндүрүп, мына ушундай болот эле деген сөздөрүн айтат. Мына ошондон дайыма эмне кылыш керек экен? Колдон келишинче
биз илим алып атканда убакытты дагы текке кетирбегенге аракет кылышыбыз керек экен. Берде Ибн Укайл эль-Хамбал айтат: мен өмүрүмдөн убакытты жоготууга татыктуу эмесмин дейт экен да, алдал болбой калат дейт экен да. Мындай бекер өткөрүп берүүм. Эгер менин тилим зикир кылгандан токтоп калса дагы, сүйлөгөндөн токтоп калса дагы, көзүм менен китепти окубай калсам дагы, мүмкүнчүлүк болбой калган учурларда мен өзүмдүн акылымды, пикиримди эмне кылат элем дейт, ошол илимге жумшайт элем дейт. Ошол нерсени ойлонот элем, ошол нерсени чечкенге аракет кылат элем дейт да. Мына ушул мен азыр 80 жашымда, 20 жашымдан дагы өзүмдү күчтүү сезем дейт экен да. Баягы жазбасам, окубайсам дагы мен акылым менен, пикирим менен мына ошол нерсени дайыма аткарып турам деп. Андан кийин мына ошол илим алуу жолунда илим алуучу адам өзүнүн тулку боюндагы мүчөлөрүн баарын арамдан сакташ керек дейт да. Арамдан сакташ керек экен. Арам болсо илим жукпайт. Алла Таала Куранда айтат: "Ваттакулла ва юаллимукумулла". Таква болгула, Алла Таала силерге илим берет дейт да. Мына ошондон бул жерде баягы илим алып атканда бир устазы шакиртине айткан экен: "Сага Алла Таала илим берип атат. Илим берди. Фала тутфи анна илмика бизулмату зунуб". Сен күнөө кылып алып туруп, бул илимиңди жокко чыгарып албагын. Кийин күнөөнүн караңгылыгы да калып каласың деген сөзүн айтат экен. Мына ошондон дайыма эмне кылыш керек? Баягы илим алып атканда бардык жаман нерседен сактанып, жаман сыпаттардан, күнөө нерселерден адам дайыма өзү эмне кылыш керек экен? Сактаныш керек экен. Мисалы Имам Шафии баягы Имам Маликтин алдында сабакта отурганда айтат да, Имам Маликтин алдында сабакта отуруп, хадис сабагында отуруп, Имам Маликти көргөн сайын сүрдөп кетет элем дейт. Көргөн сайын сүрдөп кетет элем. Анан оку дей берет эле. Анан мен окуй берет элем дейт. Эй жигит, оку деп турат эле дейт. Ошентип аз эле күндө Имам Маликтин Муатта деген хадис китебин эмне кылдык дейт, бүтүрдүк дейт. Ошол китеп бүткөндө мага айтты дейт: "Эй Шафии, мен көрүп турам, билип турам, Аллах Субханаху ва Таала сенин жүрөгүңө нурду салды. Мындайча айтканда илимди салды" дейт. Ошол илимди күнөөнүн караңгылыгы менен жокко чыгарып албаган, берекесин жоготуп албаган деп айтат дейт. Имам Шафии өзүнүн илимин улады, усулда, фыкта, хадисте. Анан өтө Аллах Субханаху ва Таала жакшы зээн берген экен, бир караган нерсесин жаттап ала турган зээн берген экен. Кээде айтылат, ошо китепти окуганда бир жагын жаап турчу экен да. Анан бул жагын окугандан кийин, анан бул жагын өтчү экен. Эгер жаппаса, бул жактагы саптар көзүнө илешип калса, алар да кошо жат болуп калат экен. Ушундай жаража бир күн жаттай албай калат экен да. Жаттай албай калып, анан устазына, Ваки деген устазына барып айтат экен: "Шакауту иля Ваки суа хифзи фа аршадани иля таркил мааси фа ахбарани би анна илма нурун ва нуруллахи ла юхда лил аси" деп жооп берди дейт да. Мындайча айтканда, мен арызданып Ваки устазыма бардым. Барып арызданганымда ушундай болуп калды, жаттай албайдым дегенде, ал мага туура багытты көрсөтүп, күнөө ишти ташта деди. Билгин, Алланын илими бул нуру болот, Алланын нуру күнөөкөргө берилбейт деди. Мындайча айтканда, бул күнөө деле иш кылган эмес. Болгону базарда бир көчөдө кетип атып, бир аялдын бир жерине көзү түшүп калды дейт да. Болгону бутуна, бир кызыл ашыгына гана ушундай деп айтылат кээ бир риваятта бир аял ушундай эле көзүнө түшүп калды дейт да. Ошол үчүн эле ошол нерсе кетти дейт да. Болгону ал күнөө деле эмес негизи. Болгону ушул аны күнөө деп эсептеп, туура эмес болуп калды деп барып багыт алганда кайра дагы өз ордуна калыптанды дейт. Мына ошондуктан дайыма колдон келишинче биз эмне кылышыбыз керек? Илим алганда мына ушул адептерди колдон келишинче сактаганга аракет кылышыбыз керек. Себеби бул илим бул шариятыбыздын негизги максаты. Илим менен биз жан дүйнөбүздү байытабыз, өтө маалыматтуу болобуз. Колдон келишинче башкаларга үйрөтөбүз, аны үйрөнөбүз. Мына ошондон жараткан Аллах Субханаху ва Таала бардык илим алып аткандарга Алла Таала пайдалуу
берекелүү илимдерди берген болсун. Жараткан Аллаху субханаху ва таала баарыбыздын ыйманыбызды бекем кылсын, ибадатыбызды кабыл кылсын, илимге сабырдуу бекем кылсын, пайдалуу илим артынан башкаларга да үйрөтүп, Аллах субханаху ва таала баарыбызды өз бейиши менен сыйлаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.